Ода Лондон, BBC саламатсыздарбы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Канада парламенттеги куралчан адамдын чабуулунан кийин нес болуп калды. Кол салган киши жихадчылардын азгырыгына кабылганы аныкталууда. Эфиопиядагы миллион адамдын өмүрүн алган ачкачылыктан бери 30 жыл өттү. Өлкөдө эмне өзгөрдү? Илимий фантастикада чек жок. Биз азиздер менен кулагы укпагандарга ылайыкташкан Жылдыздар согушунун укмуш дүйнөсүнө сапар алабыз. Канаданын премьер-министри Стивен Харпер Борборгала ат табадагы кече болгон чабуул өлкөнү коркута албайт деп билдирди. Куралчан киши улуттук мемориалдык комплексте бир аскерди атып өлтүрүп, парламенттин ичинде да ок чыгарган. 30дан ашкан Майкл Зехав Бибо аттуу чабуулчу ислам динин кабыл алган Канаданын жараны. Бул өлкөдө мындай чабуул соңку 3 күндө 2 рет кайталанды. Канаданын Оттава шаарынын көчөлөрүн куралчан полиция менен жоокерлер көзөмөлгө алууда. Полиция улуттук мемориалдык комплексте бир жоокерди көкүрөккө атып, андан кийин парламент имаратына кирген кишинин коштоочулары барбы же жокпу толук аныктай элек. Коопсуздук кызматкерлеринин айтымында, ок чыгарган адам ислам динин кабыл алган 30дан ашкан канадалык тургун. Ал экстремисттик топторго байланышы бар болгондуктан паспортунан ажыраган. Ок атышуулардан кийин кол салган кишини парламенттин коопсуздук кызматкери Кевин Викерс атып өлтүргөн. Канаданын премьер-министри телекайрылуу жасап, бул окуя жалпы канадалыктарга кол салуу аракети деп мүнөздөдү. Бизди бул коркута албайт, канадалыктарды коркута алышпайт. Биздин коопсуздук кызматкерлерибизге жана мамлекеттик кеңсебизге кол салуу жалпы өлкөбүзгө, баалуулуктарыбызга, коомубузга жана бүтүндөй канадалыктарга кол салуу аракети болду. Премьер-министр сүйлөп жатканда 12 саат бою имараттын ичинде отурушкан парламенттин айрым кызматкерлери үйлөрүнө кетүүгө уруксат алышты. Бул окуядан кийин Хэмилтон аскери базасына каза тапкан 24 жаштагы Нейтан Сириллого тургундар аза күтүп, гүл коюшту. 2 күндүн ичинде өлкөнүн жоокерлерине 2 чабуул жасалып, Канаданын бардык аскердик базаларына өзгөчө абал киргизилди. Эфиопия 30 жыл мурда аламат ачкачылыктын кучагында эле. Андан кеминде миллион адам каза таап, бул окуя эл аралык коомчулуктун чоң реакциясын жараткан. Кезегинде бул каатчылыкты чагылдырган кабарчыбыз Майк Вулрич Эфиопияга кайра барды. Ал өлкөдө эмне өзгөргөнүн, ачкачылык коркунучу жоюлуп жоюлбаганын көрүп келди. Баяндамадагы айрым кадрлар маанайыңызды түшүрүшү мүмкүн. Бүгүн бул жер жапжашыл жана берекелүү. Мындан 30 жыл мурда эле Коремдин четиндеги бул аймак соңку тарыхтагы эң жаман ачарчылыктын чордону болгонуна ишенүү кыйын. Коремдин тышында учактан суук түндү сүрүп чыккан таңкы күндүн нурлары көрүндү. Бул үрөй учурган ачарчылыктын жүзү. Кургакчылык күч алып турганда Коремдеги бул кечил былтыркыдан калган азык-түлүгүн башкаларга таратып берип жатканын көргөмүн. Куткаруу операциялары кырдаалды оңдой алган эмес. Мен 40 000 адам күч менен көчүрүлгөн лагерге барып, алардын абалын өз көзүм менен көргөмүн. Бул эфиопиялык ошол кездерде эл аралык гуманитардык иштерди жетектеген. Ал ачарчылыкты дагы деле кайгыруу менен эстейт. Энелер, балдар, сен каяка бассаң көзүн албай жалдырап карап турганы эстен кетпейт. Алардын абалын көргөн адам колго ушуруп олтура албайт болчу. Азыркы учурда Эфиопиянын бул аймагында азык-түлүк жетиштүү деңгээлде өндүрүлөт. Сугат системасы, жол байланыштары, саламаттыкты сактоо жана билим берүү 30 жыл мурдага салыштырмалуу өзгөргөн. Бирок өлкөдө калк санынын кескин өсүшү жана жаратылыш ресурстарынын тартыштыгы дагы деле маселе көп экенинен кабар берет. Эфиопияда мындан ары дагы кургакчылык болушу ыктымал. Анткени менен бул жердегилер ачарчылык эми тарыхта гана калат деп ишенишет. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Москвада жекшембиде кырсык катталган аэропорттун жетекчиси менен орун басары кызматтан кетти. Франциялык Total мунай компаниясынын башчысынын өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу аэропорттун 5 кызматкери камакка алынды. Алардын бири кара жолго чыга калып, жеке менчик учак менен кагышкан кар тазалоочу унаанын айдоочусу.
Нигериянын түндүк чыгышындагы жергиликтүү эл Боко Харам согушкерлер тобу 2 айылдан ондогон аялдарды уурдап кеткенин билдирди. Алардын айтымында бул окуя армия Боко Харам менен тынчтыкка келгенин жарыялагандан эртеси күнү орун алган. Келишимде буга чейин уурдалган 200дөн ашык кыз бошотуулар айтылган. Расмийлер соңку окуяны тастыкташы элек. Сириялык активисттер билдиргендей, өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы АКШ башкарган аба чабуулдарынын алгачкы айында 550дөн ашык адам мерт болду. Алардын көбү согушкерлер экенин Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы кабарлады. Кобаниде күрд күчтөрү согушкерлердин оор артиллериясынан келген соккулардын мизин кайтаруу аракетинде. Эми элестетип көрүңүз. Star Wars же Жылдыздар согушу аттуу атактуу тасмада эмне болуп жатканын кулагы укпагандарга же көзү көрбөгөндөргө кантип түшүндүрүп берет элеңиз? Британиянын бир жараны досу Джиммиге түшүндүрүү үчүн 10 жыл коротtu. Эми ал майыптар сезип, туялгыдай атайын жайды жасап чыккан экен. Каармандардын ар түрү бар. Көрмандар аларды сүйүнүп карайт. Бирок бул көргөзмө текстура жана жыт аркылуу Star Wars же Жылдыздар согушу аттуу белгилүү кино жана телесериалды мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга тааныштыруу үчүн уюштурулган. Ата-энем, чоң аталарым мага түшүндүргөндө аракет кылышчу. Бирок жөнөкөй адамды сүрөттөп берүү абдан оор. Кинодогу каармандарды баяндай албай кыйналышчу. Джимми О'Харинин кулагы катуу жана көзү көрбөйт. Алда Star Wars тууралуу үйрөнүүдө. Джимминин жакын достору бул күндө атайын мүмкүнчүлүгү чектелген тургундар дүйнөдөгү кызыктуу окуялар тууралуу билип турсун деген максат менен уюштурушкан. Мен Джиммиге Элвис жана анын жубайы Прусилла Преслей тууралуу айтып бердим. Ал Элвисти билет экен. Менден ырчы кандай жүрөт деп сурады. Көрсө Джимми, Элвис каза болуп калганын билбептир. Бул жаңылыкты ага эч ким айтып бербептир. Өткөн жылы көргөзмөгө 20 адам келет деп күтүлгөн. Бирок 400гө жакын адам келген. Бул жылы 2000ден ашык тургун катышууда. Көргөзмөнүн түпкү мааниси терең. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да коомго аралашууну каалашат. Эми кезек спорттон. Реал Мадрид кийинки жылы 11-чи жолу Европанын титулун алууга эмне үчүн татыктуу экенин көрсөттү. Алар Ливерпулду 3-0 менен утуп алып, Чемпиондор Лигасынын тайпалык этабында 100% жеңиш рекордуна жетишти. Арсенал Андерлехти 2-1 менен утуп алган мелдеште голдорду Лукас Подольски менен Киран Гибс киргизди. Реал Мадридтин жеңиши менен бирге Роналду лигада жалпы 71 гол киргизген Раулдун рекордуна 1 гол жетпей токтоду. Бирок португалиялык чабуулчу негизги максат рекордду жаңыртуу эмес, оюнду утуу деп ишендирүүдө. Атандашы Месси 69 гол менен анын артында турат. Жогорудагы 3 футболчу Чемпиондор Лигасынын тарыхында 50дөн ашык гол киргизген кайталангыс 5 адамдын катарында. Сингапурда өтүп жаткан айындардын теннис мелдешинде Серена Уильямс Ижени Бушарды 2 айлампада 6-1, 6-1 менен утуп, Симона Халептен утулган учурду унутта калтырды. Дүйнөнүн биринчи ракеткасы канадалык теннисчини жеңүү үчүн 57 мүнөт гана сарптаптыр. Келечекке кайтып баруу тасмасындагы жабдыктар чындык болуп чыга келет деп ким ойлоптур? Сөз өзү байланган бут кийим же учуучу машина жөнүндө эмес, ховерборд жөнүндө. Калифорниядагы компания жерден азганактай көтөрүлүп турган чыныгы ховербордту жасап чыгышты. Кино тасмада скейтборд менен абада учуп жүрүшөт. Андан айырмаланып, бул ховербордто магнит технологиясы колдонулган. Андыктан электр өткөрүүчү алюминий же жезден жасалган түздүктө колдонсо болбойт. Келечекте бул технология жер титирөө же суу каптоодо пайдалуу болот дешет адистер. Дагы бир кыялдын чындыкка айланышы. Биздин жаңылыктар интернет сайтыбызда бар экенин эскертип кетебиз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Андан жаңылыктарды окуу менен бирге окурмандардын бурчуна да баш баксаңыз болот. Азыр ал жакта кыргызстандык изилдөөчү кыздын улуу Памирде тартылган селфинин баяны аттуу кызыктуу блогу турат. Сиз аны окуп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Ошондой эле өзүңүз жазган блогторду дагы бизге жөнөтүп туруңуз. Соңку жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.